сиздер Санам Шакировна алгач сиздерди куттуктайм. Бейсинагынан баш байгени багындырып анан чет өлкөдө эс алып келиптирсиздер э жаңы эле. Ошол туурасында айтып бериңизчи алгач ошол башынан баштап кандай болду? Саламатсыздарбы? Мен 6 класстын класс жетекчисимин 102 мектепте. Биз классная дружба долбоору боюнча Евразия континенти боюнча жарыяланган конкурска катышып, анын жыйынтыгы менен ошол мыкты класс деп табылып, 21 күнгө лагерьге эс алып келдик. Бул классная дружба деген проектти Евразия долбоору жарыялаган. Анда жалпысынан 3800 класс катышты. 120 миңдей окуучу. Ошол окуучулардын арасынан жеңип чыккан класстын окуучулары 1000 бала болдук да. Ошол 1000 баланын ичинде менин классымдагы 48 окуучу менен кошо жеңишке жетиштик. Бул конкурстун негизги максаты Евразия өлкөлөрүндөгү балдардын ортосундагы чек арасыз достук жана ошондой эле маданиятты, элдин маданиятын бири-бирине бөлүшүү болчу да. Ушундай көпүрө түзөлү дегенчи. Маданият алмашуу сыяктуу. Маданият алмашуу, мост болчу да. Балдарды бул жерден менин эң негизги максатым балдарды бир командага бириктирип, булардын лидерлик сапаттарын өстүрүп, ошондой эле берилген тапшырманы өз учурунда ыкчам чыгармачылык менен аткаруусуна жетишүү болчу. Анткени бул долбоордо 9 трек даярдашыбыз керек болчу. 9 тректин ар бирин даярдап атканда эң эле биринчи дегенде биз өзүбүздүн класстык визиткабызды алып, анан өзүбүзгө дос издешибиз керек болчу да. Класс менен биз Тver шаарындагы 12 гимназиянын 6 Д класснын балдарын тандап алып, ошолор менен достук мамиледе болуп, биз ушул 9 тректин баарын ошол Твердеги балдар менен онлайн жолугушууларды уюштуруп, онлайн проекттерди даярдап, конкурстан жеңүүчү аталдык да. Бул конкурста негизинен эң биринчиси мост дружбы болчу, достук көпүрөсү. Достук көпүрөсүндө биздин балдар өзүбүздүн мамлекетибиз жөнүндө, өзүбүздүн маданиятыбыз, өзүбүздүн салт санаабыз, баалуулуктарыбыз жөнүндө ролик даярдашкан. Ошондой эле Твердеги балдар өздөрүнүн Твер шаары боюнча даярдашып, ошол экөөбүз алмашабыз да видеолорду. Бул долбоордун негизи максаты аябай жакшы экен, мага жакты да. Балдар сабакта, мектептеги эле сабактан сырткары кошумча бир жумуш менен алек болушат экен. Анан жалгыздан катышпай, мында класс болгондо ушу командалык иш аябай жакшы жүрөт экен. Булар жалгыз эчтеке жасабай, мындай кеңешип, бири-бирин уга билип, бирөөсү лидер болсо, бирөөсү анын айтканын аткара билип, ушундай командалык иштерибиз жакшы жүрдү да. Эң ошол мост дружбадан кийин, андан кийин маданиятын тааныштыруу боюнча биздин класс кыргыздын чий куурчагын жасоону мастер-класс даярдап, Тверге жибердик. Твердегилер болсо бизге оберег, кукла оберег деп кызыл жип менен жасалат экен, кайчы колдонбой, жана калдык кездемелерден жасалган оюнчугун жасадык да. Анан биз алардын оюнчугун жасап классыбызга коюп алдык. Алар болсо биздикин жасашты. Андан кийин путешествие с другом деген трек болчу. Анда Кыргызстанды видео аркылуу ошол Кыргызстан географиясы менен тааныштырдык. Биздин тоолорубуз, биздин сууларыбыз, биздин достопримечательности, биздин баалуулуктарыбызды билдирген видео даярдадык. Анда дагы ушул балдар биздин Кыргызстандыкын даярдап, Тver өзүнүкүн даярдап беришти. Жаңы жылга болсо жакшылык иш жаса деген трек болчу да. Анда жакшылык иш жасаганда биз балдарга, Твердеги балдарга өзүбүз колубуз менен кийизден жасалган оюнчуктарды жасап, кадимкидей почта аркылуу салып ийдик. Алар болсо бизге жаңы жылдык балатыга илинчи оюнчуктарды жасап салып ийишиптир. Андан сырткары дагы доброе дело, жакшылык иш кыл деген болчу да. Анан алар дагы бир чоң баштык салышыптыр, муну карылар үйүнө жеткирип бергиле деп. Анан биз карылар үйүнө барарда балдар менен кеңешип, Твердеги досторубуздун белектерин эле алып барбай өзүбүздүн салымыбызды коштук. Андан сырткары балдар ыр бийлерин даярдап, барып карылар үйүндө ошо жаңы жылы менен куттуктап, көңүл ачуучу программа даярдап берип келдик да. Андан кийин Мы помним деген трек болчу. Андан кийинки тректе болсо Айсезим үй бүлөсү менен катышты. Бул ушул эле конкурстун арасында Семейная Евразия деген дагы бар болчу да. Анда да ата энелер менен окуучуларыбыз аябай жакшы катышып, бир окуучубуз жеңишке жетишип, алар дагы ошол бир жумалык Москвага эс алуу, жаңы жылдык майрамга чакырылган да. Анан Мы помним деген тректе болсо үй бүлөсү менен кино тарттык, кадимкидей жарым кинонун жарымын биз тартып, жарымын Твердегилер тартып, анда ушул балдардын идеясы менен
бир чоң атанын катын тагып алып биз ошол катты кайра ордуна жеткирдик. Анда Игорь ким эле? Игорь Петрович, Игорь Петрович деген Айсезимдин чоң атасынын досу болот. Ошонун катын тагып алат, булар үйдөн эскирген катты. Анан ал досу Калининде жашаган болот. Ошол Калинин шаарын бул окуучуларга келип айтып, Калининди издеп картадан табышпайт. Анан бир окуучунун эсине келет, Калинин деген азыркы Тверь шаары болуп калганынчы. Бизде Тверьде досторубуз бар да, анда ошол Тверьдеги досторубуздан издештирип көрбөйлүбү деп анан Тверьдеги достору менен чалышып сүйлөшсө, ошол жердеги бир кыздын чоң атасы болот экен. Ошол ким эле? Андан кийин 45-жыл согуштан жеңгенден кийин келаткан катта ошол катты таап анан Тверьдеги мектептеги музейине жеткирип бергенибизди чагылдырган сонун кино болгондо, анда Жасылма интеллектин да жардамы болуп, ошол балдарыбыз самолет менен учуп барып, анан Тверьдеги досторубуз күтүп алып, Тверьди кыдыртып, үйлөрүндө коноктошуп, анан ошол музейге тазим кылып коюп келген ошол катты. Ушундай тилектерибиз бар болчу. Анан баарын сиздер Жасалма интеллектин жардамы менен гана даярдап бердиңиздер. Аны Жасалма интеллект менен жасадык. Көпчүлүгүн окуучулар колдоо эмеси менен жасап атышты. Андан сырткары бийи таланты деген трек бар болчу. Ал тректе болсо булар мастер-класс кыргыз бийин, жалын бийди бийлеп көрсөтүп беришти. Кайсы кыймылды кандай жасаш керектин баарын. Тверьдеги балдар болсо бизге орус улуттук бийи Калинканы, ошонун кыймылдары кандай жасалат, ошону көрсөтүп беришип, аны дагы биз видео алмашабыз да, биз алардын бийин бийлегенибизди, алар биздин бийибизди бийлегенди. Ошентип атып 9 айдын ичинде биз аябай Тверьдеги балдар менен кадимкидей классташтардай болуп, булар жакшы таанышып калышты, аттарын билишет бири-бири менен. Анан жеңүүнү күткөн күнүбүз аябай кызыктуу болду, жеңип биз такыр балдар менен ойлоп отурбуз, биз жеңбей калышыбыз дагы мүмкүн дегендичи, жеңебиз деген эле ойдо. Биз анткени жеңиште 21 күнгө Кара деңиздин жээгине эс алуу болчу да, 21 күнгө центр, Всероссийский детский центр сменага. Жөнөкөй эле эс алуу эмес, ал образовательный программа, инженер перемен деген программа боюнча болчу. Анан биз ушул көп балдарыбыз менен кошо чогуу иштешип, чыгармачылык, үйдөгү ата-энелердин да колдоосу болду. Бизге эмне керек болсо, ошонун баарын бизге жасап берип атышты. Балдар өздөрү аракет кылып атышты. Бүт кинолорду дагы өзүбүз тартып, өздөрү монтаждап, өздөрү озвучка кылып жөнөтүп жатышты да. Эң эле биринчи тарткан кинобуз Ак кеме повестин тарттык, Чыңгыз Айтматовдун орус тилинде. Негизи биз кыргыз классын окуучуларыбыз, кыргыз тилдүү мектептин окуучуларыбыз да. Анан жаңы катышканда балдарыма ушундай конкурс бар экен, катышпайлыбы деп мен айтып берем да, буларга айтып берсем, анан булар эже ал деген орустар Евразия даярдап атса, анда орусча экен да дейт. Анан орусча болгондо эмне? Биз орус тилде окуйбуз да. Келли орус тилде 6 жылдан бери окуганыбызды көрсөтөлү деп, биз ошол орус тилдүү конкурска катышып, ошондо да жеңүүчү болдук да. Азаматсыздар, бул конкурсту кандайча билип калдыңыздар? Бул конкурсту ссылка боюнча эле группа, азыр Кыргызстан мугалимдеринин онлайн группаларыбыз көп, ошол группалардын бирине эле келип калды ушундай конкурс деп. Анан мен өзүм орус тилинен сабак берем бул класска, өзүмдүн классым. Анан ошол себептүү эмнеге биз деле катышсак болбойт, биз деле катышып көрөлү деп ошол ниеттен болду го. Биз ошо жеңишке жетиштик да, эң сонун болду. Жеңген күнүбүз булар бир сыйра кучакташып, ыйлашып, кыйкырышып сабак өткөрбөй биз сабагын өткөрүштү. Анан ата-энелерди чакырып, ата-энелерге жеңгенибизди айтып, ошо ата-энелерибиздин дагы туура колдоосу менен бизди даярдап берди, документтерин даярдашты. Колдоо көрбөстүк ар тараптан, Ар тараптан колдоо көрсөтүштү. Бир жуманын ичинде жеңүүчү болгондон кийин бир жуманын ичинде эле жөнөп кеттик да. 28 май күнү жөнөп кеткенбиз. Азаматчылар билген, кыздар силер менен баарлашалы эми. Кандай эмоциялар болду, кандай сезимдер болду? Силер 9 ай бою даярданган турбайсыңарбы, талыкпай? Азаматсыңар, силерди дагы бир жолу куттуктап кетебиз. Мындан ары да ийгиликтерди каалайбыз. Анан сезимдериңер менен бөлүшкүлөчү. Кандай сезимдер болду? Кандай даярдануу учурунда кандай кызыктуу окуялар болду? 9 ай бою абдан кызыктуу болсо керек. Мен угуп атып эле, мага кызык болду да. Кана кыздар, кимге баштайсыңар сиз? Биз абдан көп проекттерге катыштык, көп проекттерди жасадык. Биз ошону утуп калганыбызды билгенде бул сабак учурунда болгон. Биз сабак учурунда бизге группага жазышты, салам эжей. Биз уттук деп жазган. Ошондо биз
абдан кубандык, баарыбыз кыйкырдык. Биз болсо баарыбыз классыбыз менен Россияга, Анапа шаарына барабыз деп абдан сүйүнүп, толкундануу болду. Азаматсыңар, силердечи кыздар? Меники деле ушундай сезим болуп атты. Эң биринчи укканда аябай сүйүндүк. Класстын баары эле кыйкырып, сабак учурунда дагы болгон. Бул дагы мен эң биринчисинде ойлогом. Бир бул проекттен утпай калышыбыз мүмкүн го деп ошо ойломчу эмесмин да, утабыз депчи. Ошо уткалганыбыз үчүн аябай сүйүндүм мен да. Азаматсыңар, бул себеби 120 миң окуучу, бул абдан өтө көп окуучу да, ошонун арасынан 1000 окуучу жеңүүчү болгон, бул абдан бир чоң жетишкендик болуш керек. Сиздер анын үстүнө кыргыз класста турбайсыздарбы? Абдан жакшы. Сенде кандай эмоция болду? Мен болсо өзүм бүт кинолорду тастап монтажер болгом. Мен укканда сүйүнүп, бүт баарын кучактап жүргөм, кыйкырып коюп. Болсо ошол күнү мен загранпаспорт болбой алып кетпей калайын дегем, анан ошентип бир күн калганда загранпаспорт кылып, анан ошондон кийин учуп кеттим. Анткени сенин эмгегиң бул проектте абдан чоң экен, бул долбоордо сенин эмгегиң чоңураак экен, эмнелерди жасадың, эмнелер сага оор болду, эмнелер сага кызыктуураак болду? Кызыктуу болсо бул сценарий придумать эткен эле кызыктуу болду. Кыйын бул болсо ошол 6-класста мындай көткөлөр качышпайм, жок утпайбыз деп өзүнө ишенбей аткан. Анан болсо биз айтып келели алып кетебиз, утуп калсак барабыз жок эле деп, анан ошентип общий кылып, анан кино тартып утуп кеттик. Азаматсың, кинонун демилгесичи сен окшойсуң, сен болгон окшойсуң, Азаматсың. Анан кыздар өзүңөр жөнүндө айткачы, кандай кыялдарыңар бар? Бул силердин биринчи катышкан долбооруңарбы? Сен айтып калдыңар буга чейин көп долбоорго катышканбыз деп. Буга чейинки кандай башка долбоорлор болду эле? Биз буга чейинки мындай көп чоң континенттегилерге катышкан эмеспиз. Олимпиадаларга эле катышып жүргөнбүз. Шаар аралык, Бул болсо биринчи ушундай чоң деңгээлибиз. Чоң деңгээлдеги конкурс болгончу силерде дагы толкундануу, силерде дагы бир жоопкерчилик чоңураак болду окшойт, Ошондой мыкты окуучулардын кыялдары кандай болду экен? Мен кыялым чоңойгондо келечекте мен стюардесса болгум келет. Стюардесса болуш үчүн эң кыйын эле бул англис тил сабагын окуш керек. Анткени англис тилин билбесең, анда стюардесса боло албайсың деп ойлойм. Стюардесса болуш үчүн мындай кошумча тилдерди да үйрөнгөн бул аябай жакшы, пайдалуу деп ойлойм. Жана информатика жана математика сабактарын окуш керек деп ойлойм. Мен дагы келечекте Аделя менен кошо чогуу стюардесса болуп иштегим келет. Мен дагы чоңойгондо азыртан баштап эле англис тилин үйрөнүп баштап атам. Мен болсо чоңойгондо өзүмдүн магазин одежда ачып, ошол жакта жакшы иштетким келет. Ал үчүн мен оюмда математика жана IT жакты үйрөнүш керек деп ойлойм. Азаматсыңар, анан кыял чоң максаттарга жеткирет деп коет го. Анан силер ушул 1 жыл бою даярданып, конкурска анан кыялдандыңар беле? Ушул силерге айтылгандай, эгер жеңүүчүлөр ушул лагерге, ушул эң мыкты лагерге барып эс алат деген. Анан кыялдандыңар беле? Ушул лагерге барып эс алсам, биз жеңүүчү болсок деген учурунда кыялдандыңар беле? Анан ошол кыялыңар орундалганда кандай сезим болду? Силер 9 ай бою жанагы онлайн таанышып, достошкон классыңар менен жолуктуңар да келбетке, жандуу. Ошондо кандай сезимдер болду? Силер аны көргөндө дароо эле таандыңарбы окуучуларды? Көргөндө мен Тимофейдин досум болчу, ошол экөөбүз сразу достошуп анан жүргөнбүз лагердин ичинде бир отрядта. Аларда дагы кубанычы чексиз болсо керек, жеңүүчү болуп алар дагы силер менен чогуу жолугуп калганына, Ушул жерден бир кызыктуу окуя айтып кетейин. Биз ошентип сүйүнүп, жеңип аттан элерибиз колдоп учуп кеттик. 4 саат Москвага учтук, андан ары 40 саат поезд менен Анапа шаарына жеттик да. Анан баратканда балдар менен кызыктуу оюндарды ойноп жакшы бардык, бирок муздак суу ичип, балдар да ата энесинин жанынан чыкпаганга эсесин биринчи эле барган күнү лагерден балдар менен отрядка бөлүнбөй больницага түшүп калды. Анан ошондо бул больницага түшүп калды. Биз ушул ата энелер баарын түшүнүшөт да, негизи ушу ата эне мектеп менен чогуу болгондо аябай ийгилик жакшы болот деп айта алам да мен. Жакында эле Алыкулдун
111 жылдыгына арналган конкурс болуп, анда дагы Гүлжигит окуучубуз ыр жазып, ушу балакайлар арасындагы акын, эң маанилүү ыр жазган акын деп таанылып, эң биринчи орунду алдык. Ата энелерибиз аябай колдойт бизди. Кандай айтсак, могу бизге керек, балдарды мындай кылгыла дегенде деле ушу аябай колдоп беришет да. Мисалы, кечээ лагерге жөнөгөндө дагы ата энелерибиз а дегенде кандай болот, эмне кылабыз деп атышты. Анан барабыз, эмнеге балдарга деген ушундай 21 күн Россиянын лагери сонунда мындай мүмкүнчүлүк бир келип калды да. Мисалы, эмки жыл силер жиберем десеңер деле утуп калабызбы, утпай калабызбы деп. Бирок ал ата эненин колдоосу, анын мобилдүүлүгү аябай жардам берип, биз баарыбыз загранпаспорттарды да ошондо жасадык. Биз жаңы конушпуз да кордо. Анан үйлөрүбүздүн документин бүтүрүп, пропискаларыбыздын баарын бүтүрүп, көп документтерди бүтүрүп, тез аранын ичинде даярданып чыгып кеттик. Лагерь болсо балдарга аябай жакты. Ошол менин негизги максатым буларга ушундай бир башка элдерди да көрсөтүп келүү болчу да. Башка бир китеп окуганча ошол мамлекетке барып келсең, ошол төбүндө бир китеп окугандай маалыматка ээ болосуң дегендей аябай сонун проект болду. Жакшы, буюрса балдарым эмки жылы дагы катышабыз эже. Мындай сонун нерсе болорун билгенде мындан да активдүү болмокпуз. Эми буюрса постоянно сиздин айтканыңыздай катышып, тапшырмаларыңызды аткарабыз деп келдик ошол. Рахмат сиздерге. Биздин класста мен буларды биринчи класстан бери алып келатам да. Анан кичине сабактан жетишпесе деле, бирок ушундай түрдүү конкурстарга катышат, түрдүү бир тапшырмаларды көп берем. Анан булар ушундай чыгармачылык жакка жакын да. Анан аябай аракетчил балдар. Эмне тапшырма берсең учурунда аткарышат. Өздөрүнүн идеяларын кошушат ушундай. Бир окуучумдун немеси менин күлкүмдү келтирип атат, ошону айтып берейин. Тиги кайра келатканда поездде келатабыз, анан Гүлжигит деген окуучум бар. Орто окуучу да. Эже, сиз мага орус тилден 3 коюп атканыңыз менен дейт. Десем. Мен биякта 4-5ке билгендей эле орустар менен сүйлөшүп аттым депчи. Ошондой болуп аябай кызыктуу болду буларга. Лагердин өзүнүн жайгашкан жеринин сонун, зданиелери сонун, ушул мен аябай сүйүндүм да. Балдардын дүйнө таанымы дагы канча кеңейди. Ал жерде 18 республикадан катышкан окуучулардын ичинен биз 4 республикадан бардык. Кыргыз, орустар, тажиктер, анан Мари эл, өзбектер. 5 республикадан барыптырбыз. Ушу 5 республиканын балдары кадимкидей бир класста окуган балдардай болуп эле жумурулушуп, аралашып кетишти да. Анан мен ойлогом, барышында барганда эми кыргыз балдар, кыргыз тилдүү мектептен келсе, булар аралаша албай калат го десем, жок, ошол орустардын балдары кандай болсо ошондой эле болуп чыга келишти. Сонун алар ырдаса ырдашып, бийлесе бийлешип, Кыргызстан боюнча выставка жасашып өздөрү. Анан выставкасы жөнүндө дагы Амир айтып бересиңер, кимдир айтып бересиңер? Выставкасын өздөрү ойлоп таап, өздөрү жактап беришти да. Бизде лагерде мероприятие болду, конкурс жактуу. Анын ичинде мероприятиянын аты региональная гостиница. Биз болсо Кыргызстанды представлять этип, Кызылкөл регионун представлять эттик. Анын ичинен биз болсо легенданы айтпайбыз, Кыргызстанда көл жөнүндө, көл кантип чыккан, көлдүн легендасы, неге ал мындай туздуу суу. Анан болсо биз ошол региональный гостиницанын конкурсунан биринчи место алып кеттик. Биз столдун үстүнө биз болсо кыргыз сомдорду койгонбуз, 20 сом, 50 сом ак калпакты койгонбуз. Оюларды кесип койгонбуз. Биз болсо плакат жасаганбыз Ысык көл жөнүндө. Анан Ысык көл жөнүндө легендаларды айтып берип, ошондо биринчи место алып кеттик. Тазаматсыңар. Силер жөн гана өзүңөр эле баягы эс албастан Кыргызстанды дагы таанып келген турасыңар. Кыргыздын салт санаасын, кыргыздын оймо чиймесинен баштап, азаматсыңар. Эми кошумчаңыз. Биз Твердеги досторубуз менен бир жумада 3 жолунан сабак өтүп аттык. Алардын мугалими мен, анан биздин 2 группанын балдары да, чогуу 35 бала болду. Ошолорго сабак өтүп атканда дагы мен аябай өзүмдүн балдарым менен сыймыктанып келдим. Анткени Манас жөнүндө айтканда, лидерлер деп кимди билесиңер десе, биздин Манасыбыз, биздин Чыңгыз Айтматовубуз деп. Анан Чыңгыз Айтматовду айтканда, биздин жанагы устукан, эң биринчи иштегенде устукан алганы бар эмес беле? Ошонусу жөнүндө айтып беришти. Анан биздин окутканыбыз бекер кетпептир, баары балдардын эсинде калат экен дегеним да. Анан биздин мектебибиз биринчи орунду алган былтыр Манас айтуу боюнча.
ошол манасыбызды кошо айтышып аларга мына момундай болот деп биз манасыбызды айтып аларга тааныштырдык. Андан сырткары алардын дагы лидерлери жөнүндө билдик. Ошондой эле лидерлик сапаттарды кантип калыптандырсак болот, мен лидер боло аламбы деген темада ошо лидерский сапаттарын өстүрүү боюнча аябай көп сабактарды алышты да булар. Анан ошондой эле дагы биз эми келечекте кайра сентябрда келгенден баштап дагы проектибиз бар. Бир проектти ойлоп келдик, ошону эми ишке ашырышыбыз керек. Бул эле 6-класс эмес, параллель 6-класстарды кошуп, даже жаныбызда жашаган жакын мектептердин 6-класстарынан кошуп бир чоң китеп жасаган турабыз да. Буюрса ал китебибиз жарык көрсө дагы сүйүнчүлөйбүз сиздерге. Андан сырткары биз келе жатканда лагерде сон болду. Анан ата-энелердин баары эле улам сурап атты, балдарыбыз ыйлаган жокпу, кеткиси келген жокпу депчи. Андай болгон жок силерге. Булар наоборот кеткиси келбей ошо жактан ыйлашып, коштошуп анан кеттик. Москвадан 5 сааттык айырма бар болчу. 5 саатта биз Национальный центр Москвы деген выставкага бардык. Ал жерден география сабагына күбө болдук да. Ошол жер кызыктуу болду. Ошол жөнүндө айтып бересиңерби? Лагерде ошол сезимдериңерди айтып бериңиз, бөлүшкүнүчү. Биз ал выставкага барганда көп нерселерди билдик. Ал жакта мурдакы жылдары география сабагын кантип өткөндү билдик. Ал жактан биз болсо кантип мурда Россиядан же Анапа бир шаардан башка шаарга барган жөнүндө көп маалыматтар билдик. Ал ошо география музейине ошо выставкага барганда бир байыркы таштарды мындай көп нерселерди көргүзүп эле атты да. Мындай байыркы бир палаткада кишилердин жашоосун жана байыркы таштарды, мындай аквариумдарды мындай кызыктуу болуп атты да. Сенде кандай сезим болду, Амир? Мен ал жакка кирип көргөндө биз болсо космос небого кирдик. Ал жакта биз болсо космосунда өтүп, кандай звездалар бар, канча мишкалар, звездалардын фигурасыларын айтып берди бизге. Ал жакка киргенде бизге биринчи картаны көргөздү. Ушундай жакта Россия располагация деп. Андан болсо жаңы поезд чыгат экен. Ал болсо саатына 420 км час менен жүрөт экен. Ошол жөнүндө айтып берип, ичине кирип, сүрөткө чыкканбыз. Саламатсыңар. Санам эже айтсаңыз, анан негизи эле ушундай чоң долбоорлордо болобу же Кыргызстан ичиндеги долбоордо болобу, балдар менен иштешүүдө ата-эненин колдоосу абдан чоң болсо керек. Анткени ата-эне мектеп анын окуучунун байланышы бул абдан бир баягы олуттуу нерсе да. Балдардын ийгилиги болобу, сиздердин кандай ийгиликтериңерге жетишип атканыңыздарга бул ата-эне менен болгон байланыштарыңыздар жөнүндө айтсаңыз. Ата-эне менен мектеп негизи эле бирге болбосо болбойт да. Анан ушул классты 1-класстан алганда мен энелер мектебин түзүп, анан энелер келе албайбыз десе онлайн деле болсо окута бердим да. Ушуларды окутуп, үйрөтүп, эмне кылыш керек, кандай кылыш керек, ошо булар 1 класстан баштап ушинтип эфирге тартылып, менин бөлмөм, мен жакшы көргөн сабагым, мен окуган мыкты китеп деген проекттерге катышып жүрүштү.